Кыйын эле экен. Силер кантип чыдайсыңар билбейм. Хайптын энеси атасы. Кыргызстанда биринчи альбом жазган Бисто болду. Жаштар кириш керек болчу. Жаштар көрсө Гулянкадан урушуп кетип той атмена болгондо 400 кишини кетиргенге туура келген. Подскажи, что улица советская десе. Держи, дорогой, держи. Откуда я знаю это? Негизи көп айтышкан бул ырдын атын Жаныбек деп койсуңбу депчи. Анан күн суук болгондо деп. Көзүм чагып. Бала койсо, соп-соон де. Кайда бара көңгөт. Урматтуу улуттук жана музыка каналынын көрүүчүлөрү, сиздерди кайрадан эфирде көрүп жатканыбызга абдан кубанып атабыз. Анткени бүгүн дагы сонун меймандарыбыз бар. Күлкү жыргайбыз айтор экрандан алыстабаңыздар. Сиздер менен бүгүн Назира Айтбекова жана Актан Рыскелдиев. Ал эми биздин берүүбүзгө демөөрчүлүк кылган Асланстрой курулуш компаниясына биз ыраазычылык билдиребиз. Жакын арада Бишкек шаарында бум болот. Бум деген эмне? Бишкектеги универсалдуу магазин, дүкөн. Эгерде ошол жактан кеңсе алабыз же болбосо бутик ачабыз десеңиздер, анда төмөнкү номерлорго кайрылсаңыздар болот. Номерлорду айтып коебайлы. 501 020 020. Сиздердин назарыңыздарга Фрунзе Тимирязев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Бум Запад соода борборун тартуулайбыз. Соода борборунан бутик, офис сатып алып, же соода аянтчаларын ижарага алуу менен бизнесиңизди өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Бумда 7000 метр квадрат аянты ижарага берилет. Биринчи, экинчи, үчүнчү кабаттарда гипермаркеттер, кофейнялар, банктар, айымдарга, мырзаларга, бөбөктөргө жана үйгө керектелүүчү жабдыктар. Ал эми 4-чү кабатта билим берүү, чыгармачыл өнүктүрүү борбору, 5-6 кабаттарда офистер жайгашкан. Эң бийик 7-чи кабатта ресторандан даам татып кетсеңиздер болот. Бум Запад соода борбору кенен, ыңгайлуу жана кооз жай. Асланстрой курулуш компания тартуулаган Бум соода борборунун ачылыш аземи жакында. Байланыш номери 0501 020 020. Конобуз болсо жалаң тойлор менен хайп болду. Анан ырлар менен. Тойлордо өзгөчө алып барып ырдаган үчүн. Мунун ырлары дагы хайп жараткан, анткени. Ошондуктан кол чабар менен тособаңыздар. Бизде конокто Арген Эсинбай уулу. Бүгүн барың той, ырга той, биге той, тамакка той, салатка той, салютка той. Анда месе баштайлы, алдыга кадам таштайлы, жалпы кыргыз элине жакшы тилек арнайлы. Кен соолуктар зыңк болсун, жөнтөккө акчаң жык болсун, үй бүлө бала бакырың ат-денең менен бир болсун. Алыстагы кыздарың, иштеп жүргөн уулдарың, аман эсен жерине кайтып келип жыргасын. Уруш-буруш болбосун, жашоо турмуш оң болсун, ар бир үйдө той болуп, жараткан өзү колдосун. Жаңы келип калыптыр, жаңы кызыктар күтүп жатыптыр. Жаңы кыялдар, таптап максаттар, жазылалы жетең берип барыңа. Жаңы Айттым беле? Айттым беле? Мына. Ушул ырба. Жок. Негизи эле ырды айтты адам, негизи эле. Жок, ырдаганын билем. Тойлордо ырдаганын билем. Өзүнчө ырчы катар эмес. Бар, ырчыларда, ырларда бар, ырчыларда. Ырларың да барбы? Сон. Арген, кош келдиң анда. Идея кайдан чыкты эле? Бул тойдогу эле учур
азыркыдай бир тосттор көп болуп кеткен учур болот го, элдин баары баягы тосттон тажаган маалда мындай бир позитив берейин, элди ойготоюн деген эле мааниде, ой бүгүн бизде той, ырга той, бийге той, тамакка той, салатка той, ой анда эмесе баштайлы, бир алдыга кадам таштайлы, бир шаңдуураак отуралы деген мааниде эле чыккан нерсе да. Мунун сөздөрү жазылган эмес, музыканын коштоосунда эле өзүң импровизация кылып сөздөрүн чыгарып кеткенсиң, Чыгаардын астында бир ойлонгонбуз. Ойлонуп алып анан чыккан да. Ушундайда эл кандай кабыл алат экен, ойгонот бекен тойдо? Ойгонот. Ойгонот, Анан Арген тойлордо аябай шаңдуу, ушундай жүргөнү менен мүнөзү кандай болду экен? Жашоодо кандай, өзү салмактуубу? Жоош, салмактуу, жөн эле жүрө берем. Чарчайсыңбы кадимкидей Чарчайм. ызы чуудан, тойдон? Чарчайм дегенде кесирленгендик болуп калышы мүмкүн. Баягы физический чарчайт экен да киши, эмоциональный чарчайт экен. А так бирок тойго чыкканда, элдин астына чыкканда болушунча энергияны бергенге аракет кылабыз. Бир жумада канча тоюңуз болот? Күндө эле Күндө ошол энергетика жетеби? Ошол энергия. жетпей калат. Ошону сурайын дегенбиз. Бир айда канча жолу? 30 күн болду. Койчой. 30 күн катары менен тойдо. Анан мындай болот го. Мага тамадаларым баары айтат. Айдын соңунда ушунчалык тойду көргүң келбей калат, анан денең уктап атат дагы, оозуң баягы эле жаттама сөздөрдү сүйлөй берген учур болот, мындай жүрөгүңдү кошпой каласың дейт да. Болуп калат анда. Актанбай экен билет го. Жок, мен жумасына эки эле той алам ошон үчүн. Анткени эки тойго мен жан дүйнөмдү арнап туруп, анан кайра бир жумай салам, кайра эки той. Видео бар. Видеону көрөлү. Ermek baygi başladı, ballar çığa başladı, eller mına gel atat, ağzır barın cılgatat. Bugün bize toy, 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 bize toy, tamaka toy, sanatka toy, sayıska toy. Чаалар. Кимиңерден плагиат кылдыңар? Мен казактардан сурап келгем муну. Жайдарманга барганбыз. Мындан канча жыл болуп кетти? 2012-13 тегереги го дейм, жана 14 болуп кетиши мүмкүн. Жайдарманга барып калсак, ушу бир команда ушу менен чыгып калды. Так эле ушундай. Мен таң калдым, мессага. Анткени элдин баарын көтөрүп салды да. Элдин баарын көтөрүп кол чабып атканда, акырын барып сурадым. Ал тамада эмес болчу. Бул кимдики десем, Галымжан деген тамаданыкы деди. Анан Галымжан дегенден ошо байланышып, сурап, биз ала берели. Тамашага колдондум, мен тойго колдондум деп ойлогон эмесмин. Тамашага колдоно берели деп. Анан ошол учурда тойго бир-эки жолу колдонгом, ошондон кийин бул унутта калган. Анан Арген алып чыкты, жакшы. Керек болсо Аргенди азыр ушунусу менен көп тойго чакыргандар бар. Ооба, туура. Сон. Мындан сырткардагы башка ырлар менен Деп айтып өткөм жана, ошол жөнүндө сөз болсун. Башка ырлар жана билесиң, бересиңби деп атпадыңыз беле? Ал негизи жаным менин деген ырда. Негизи ыр бар болчу өзү. Ал өзү негизи жаным менин, жаным менин, жаным менин, жаным менин деген ырда. Анан реклама чыгып калса, ошого байлап салдыңар. Анан рекламаны мону аябай прям жакшы кылып реклама кылыш керек деп суранганынан бересиңби деген ырда. Мен аны бересиңби, тигинин обонуна салып, бересиңби, туулган күндүн ээсине арзаныраак кылып бересиңби? 100 сомго бир костюмшун беришет экен да. 100 сомго? 100 сомго полностью костюмшун беришет экен. Ошону туулган күн ээсине бересиңби дегенди тартканбыз. Анан аяк жагын кесип салат дагы бересиңби деп анан бүт бардык жака таратып таштаган. Мен түшүндүрүп коеюн. Арген ырдап атат, бересиң, биякта кыз турат да. Эми кыздан бересиң деп сурап аткан сыяктуу. Анан Түшүндүңбү? Ошентип хайп болгон. Ошентип хайп болгон кандай экен? Биринчисинде албетте баягы ырга той менен хайп болгонсуң, анан Жакшы жагынан, андан кийин бересиңби жаман жагынан болуп кетти окшойт, Эми туура эмес, кескилен турап тияк-бияка чыгып кеттир. Ага бир аз мен баягы тартып кесип ийгендерге, авторлорго айттым. Туура эмес экен деген. Анан эми туура эмес жактардан сөздөр угуп атты, кыйын эле экен. Силер кантип чыдайсыңар билбейм. Хайптын энеси, атасы. балам, биздин жашка жеткенде түшүнөсүң да. Ооба, болот. Кыйын эле экен. Анан ушул тойлорду алып барып атып, сен ушунчалык көп той алып бардың, анандай
аябай эсте калаган кызыктуудай бир күлөрүң бир ыйларың билбеген окуялар элдин арасында болуп турабы көп эле? Болуп турат. Кудайдын куттуу күнү болуп турат. Мисалы? Дароо эле эсиме түшкөнүн айтайын. Тиги Бишкекте эле биздин ресторандардын биринде 400 киши той болмок. Элдин баары чогулуп, залга кирип отургандан кийин жаштар кириш керек болчу. Жаштар көрсө гулянкадан урушуп кетип той ат менен болгондо. 400 кишини кетиргенге туура келген. Анан кантип айттың аны? Жок, анан тиги мындай кепке сөзгө келбей коштубу? Экөө кетип калыптыр. Экөө жок. Гулянкадан эле урушуп кетиптир. Тилер улан төрөбөйт беле? Экөө жок уланта албай калдык да. Жок, анткени мындай тойлор деле болбойт эле. Мисалы үчүн баягы Америкада 2 жаш Америкада деп коюп, анан туугандар бар чогулуп экрандан экөөнү көрсөтүп коюп, анан улан төргөн тойлорду деле көргөнбүз да, алып барганбыз. Ошол сыяктуу деле алып барса болот беле? Ал мындай болгондо тиги бала менен сүйлөшкөнбүз. Канча убакытта келесиңер, кандай болот десек, барбайбыз. Болду, мен үйлөнбөйм деди. Мес сага. Албайм деди да. Тиги кыз бирдемке деген окшойт, сага тийбей эле койсом болмок деген окшойт гулянкаданчы. Тийбесең албайм анда деп туруп кетип калыптыр, телефонду өчүрүпчү. Анан атасы нерв. Бүт баарыбыз даптаяр турганбыз, 400 киши. Анан эмне кыларды билбей, анан чыгып элге түшүндүрүп айтканбыз. Ошончо чыгым болду да бирок, Ооба. Ал тойдун гонорарына сен фит алып салгансың уже. Мысленно. Ал тойдун акчасын алган эмеспиз, тойдон кийин алабыз да. Анан элдин астына чыгып айттык. Жараткандын буйрган ырыскысы сиздерге буйрган. Салыңыздар, эми жакшылыктын эрте кечи жок, Кудайым буйрса, кийинки жакшылыкта жолугалы. Жакшы кыз таап калса деңер. Кетип тараттык. Бир эле шаблон кылып дайыма тойлорду бир сценарий менен алып барыла берет да. Ошону азыркы тапта болсо баягы сонун бир сунуш киргизилип атат. Тойлорду кыскарталы, ашка кемпирлер кыйналып калып атат. Чоң аталарыбыз анан бир башкача түрдө өткөрөлү, 5 бармак кылбай эле коелу деген сыяктуу. Буга кандай карадыңыз? Буга аябай эле туура көз карашта карап атам. Себеп дегенде бизге өзүбүз деле ошол керек болуп атат. Улуу кишилерди кыйнабай атабыз. Антип музыка менен, оюн менен жаштардын көңүлүн ала албасаң дагы болбойт да. Арасында бир 20-30 аксакал киши болсо, калганы 100 ортомун жаштар болсо, жаштар менен ойнотконго туура келет да. Анан жанакы көтөрүп аткан инициатива өтө эле туура деп ойлойм. Эгерде сизге уруксат берилсе, кандай той өткөрөт элеңиз? Сиздин сценарийиңиз менен эле өтөт ал нерсе. Мен өзүмдүн тоюм боло турган болсо, кире беришке камера коймокмун. Калып электер болсо ошол жака бирөөнү коймокпуз. Журналисттерден бирөөнү. Калып электердин баардыгын тең видеого айта берет. Киргенде кенен кесири баягы кайталанма, тажатма, убакытты көп алган тостор болбойт эле. Анан ар бир топтон сакалдуулап бир 2 кишиге сөз бермекмин. Ата журттан атабыз менен чоң апабыз экөө чыгып, батасын берип, берчүсүн берип бүтүрөт. Анан жанакы көтөрүп аткан сунушту да өтө колдоп атам, себеби улуу кишилер башында батасын берип, өздөрүн да кыйнабай, конокторго да кыжалат болбой. Ашып кетсе биринчи бөлүктө отурушсун. Ашып кетсе антракка чейин. Бийлегисеси бийлесин, бүттү, андан кийин кете берсин деген сунуш болду. Эч ким таарынбайт. Экинчи бөлүк бир гана жаштар калып, ошол жыргаса деген сыяктуу да сунуштар болду да. Асланстрой өлкөдө ири долбоорлорду ишке ашырган 14 жылдык тажрыйбасы бар курулуш компания. Биздин командага ар бир курулуп жаткан объектте чын дилинен берилген 100дөн ашуун пикирлеш адис тартылган. Ар бири пайдаланууга берилген объектилер жайгашкан жеринен баштап, инфратүзүмүнө чейин кылдаттык менен каралып, СНИП нормаларына жооп берет. Биз бир нече муун жашай турган жогорку сапаттагы курулуштарды курабыз. Асланстрой сиздин туруктуу курулуш компанияңыз. Так, комментарийлер бар да бизде. Беле окуйлу. Арген бул ишиң сени жакшылыкка алып барып, мен окуй. Жакшылыкка алып барбайт. Убагы келет, сен мен сөзүмө эстесиң, эсиң барда этегиңди жап, намаз оку, Аллахтан корк, элдер үчүн жооп берип калба. Ыр бийлер шайтандын иштери. Кудайым-ай. Кийинкиси. Мунун баары жүрөктө. Тамаданын хуниктигин дейт. Мага кабы дейм бул, Алып баруучуга акча эле болсо болду дейт. Бул дагы мага экен, кечирип койгула. Тамада сенин көрүнүшүң да шайтанга окшош келсе, тамадада эмне күнөө, бийлегендер өздөрүн туура кармай эле бийлесе болот да, бийлет деген ошо экен деп жиндиге окшоп бийлегендер өздөрү дейт. Так, кийинкиси.
Бүгүн жакшы сукпай мына Тамада красавчик, мен бул баланын биографиясын көрдүм, өтө кыйналган бала экен. Эми мына өнүгүп баратат, Азамат дейт. Тамада негизинен сонун бабада таланттуу кыргыздын мыкты тамадасы Нуржан просто красавица кыз экен, мыкты бийлептир дейт. Не деген красавчик, акылдуу менин балдарымда ушундай кыйын балдар болсун, оомин деп салыптыр биякта. Красавчик Азаматсың, чыгармачылыкта ийгилик каалайм дейт. Жакшы, кол чабалар. Болду. Ооба, байкасаңыздар, жакшы ийгилик каалаган адамдар катасы азыраак, же болбосо жок эсе кылып жазат экен. Аябай адамдар шыбап жазгандарын бар, укмуш ар бир сөзүндө 3 ката болуп жазылат. Демек, бирөөгө акыл үйрөтөрдө, бирөөнү сындарда, бирөөнү тилдерде мурун өзүңөрдү күзгүдөн минтип алып туруп карап койгула, алтында. Арген, не дедиңиз? Өткөндө мен бир жерге барып калсам, интервьюга барып калсам, Бактан мырза ошол жакта интервью берип атыптыр. Хейтерлердин суроолорун чогултуп койдук, ошого жооп бериңиз деп чакырыптыр да. Эми качкандай болбойн деп бардым, барсам толтура. Жалаң ошон бар чогултуп аткан. Тырыкмыш комментарийлер экен. Мусордун баарын чогултуп мен астыма коюп беришти. Анан баарына тең баягы салмактуу жооп берип атам. Эмоцияга алдырбайын деп. Анан арасынан бирөө жазыптыр, сен өлүп калсаң эле Кыргызстан өнүгүп кетебиз деп. Меш сага. Мага да ушунча жашат. Сен эле ушундай, сен эле. Анда өкмөр өлүп көрбөйсүңөр. Андан кийин көрөлүм эмне болуп кетер экен. Ошончо жазыптыр. Анан мен Америкага барып турайын, сен өнүгүп кетчи, садага болоюн деп жооп бергем да. Аны бакыйтып гезиттин бетине чыгарып салышыптыр да. Анан көчөгө чыксам, сен Америкага кетем деп атпадың беле, эмне жүрөсүң? Кет деп атышат. Мен ошого жооп берсем, чыгарып салышыптыр да. Башкы бетине прям. Анан сиз айткандай баарына тең элип кереги жок экен. Ушундай акарат келтирип жазган адамдардын портрети кандай болушу мүмкүн? Бул боюнча мен кечирим сурайм. Москвага бардык. Ошол жактан 3 хейтер менен жолуктум. 3 хейтер мененби? Өздөрү жазышты да, жолугалы дегенбиз депчи. Хейтер экен кантип билдиң? Мен ойлодум да баягы жакшы эле ниетте. Жакшы эле ниетте. Көрсө хейтер бекен. Келип алып айтты, кечирим сурайм. Сизди сырттан карап эле ар кайсын жазып атканбыз деп скрин дагы болуптур жазгандарын, комментарий. Анан ошону көрсөттү. Ушул мен болчумун, кечирип коюңуз дейт. Конечно, кечиребиз. Неге жаздың эле десем, мен мурун оюм башкача болчу. Анан сизди баягы жакындан тааныгандан кийин оюм өзгөрдү. Ошондуктан баягы жолугуп, как раз Москвада экенбиз, бир метродо экенбиз, ошон үчүн жолугуп коеюн деди да. Анан бир эже экен, улуу эле. Ал эже да баласы менен келиптир, баласы менен сүрөткө тартып туруп, анан кетип баратып айтты. Мен сенин астыңа комментарийге өлө шубап жазчумун, кечирип кой. Эми сени тааныдым депчи. Көрсө, алар деле жакшы эле ой менен жазат экен. Жана Акта мырза айткандай, туура эмес жерин көрүп калышат экен да, анан ойлонуп калышат экен. Бул ушундай экен, бул акмак экен, бул начар адам экен депчи. Хейтерлер менен жолуктук. Мага да жолуксунчу ошолор келип кечирим сурап кетсинчи менен. Жанагы акыркы сен интервьюларыңдын баарын мындай TikToктон чыгып калат, кесиндилер менен. Чынында бул комментарийлерде дагы ушинтип айтылып туруптур, эми бала чагы жашоосу оор өтүптүр, аны муну деп. Азыр жалаң ошол оор жашоодон кийин той тамашанын арасында жүрүп, жаралар айыгат бекен же жараларды өзүнчө отуруп айыктыруу кажет экенби? Өзүнчө отуруп айыктыруу кажет экен. Бул жөн гана той тамаша, бул сырттагы бир образ эле же маска десек болобу? Маска десек болот, жан дүйнөдө негизи башка нерсе болуп атат да. Аны сиз жакшы билсеңиз керек. Жан дүйнөдө баягы балалык, баягы травмалар айыгып өзүнө келмейинче мен 1000 секирген күндө дагы өзүмө келе албай атам азырчы. Анан ар кандай азыркы учурда жапа чегип атам. Эмнеден улам? Жана көз тийүүдөн, жанагындай туура эмес дубалар бар экен. Болот бекен ошондой? Бар экен. Дуа кылат экенби? Анан тиет экен. Окутуп салышат экен. Түнү менен уйку жок. Башың чыңалып ооруйт, аябай кыйналып турган учурумда азырчы. 1000 аракет кылба, бирок көзүңөн көрүнөт го. Бул жөн эле психологиялык жактан, моралдык жактан чарчоо эмеспи? Мен кийин билдим да муну. Эмне деп билдиң? Каяктан? Больницага бардым, полный чекап өттүм, бардыгы жайында. Анан жүрөк тынч болбой атат да. Баш ооруйт, түнү менен уйку жок. Дайыма бир кыйналуунун эле үстүндөсүң да. Эчтеке жакпайт, аппетитиң жок. Ошентип кыйналып жүрүп, анан бир молдого бардык. Ошол айтты:
сен чучуңа жетип кеттир. Туура эмес сөздөр жана окулгандар ошолордун баардыгын тең дарылабаса Ким кылышы мүмкүн? баспай каласың дейт. Жанагын бар чогулса керек. Ар кандай негатив сөздөр. Эми мисалы үчүн менде деле болот. Тойдон кийин кадимкидей мындай суу чарчап каласың. Анткени элдин назары болот. Жакшы көрүп карагандар бар, суктанып карагандар бар, кээ бирөө жаман көрүп карагандар бар. Ошон үчүн жанагы элдин баарын назары өткөрткөндөн кийин бир сыйра чарчай чөсүң да. А менин диагнозум мындай. Психолог Назир Айтбекова сунуштайт. Аргенде сыртынан мынтип күлүп аракет кыла берген менен мунун муңдуу ноталары келип атат да кулагымачы. Кана муңдуу нота. Анан бул муңдуу нотасы, мунун жан дүйнөсү алло, Арге, мен бияктамын, мага көңүл бөлүп койчу, мен менен сүйлөшчү, мага сүйүү берчи, мага көңүл берчи деп кыйкырып атат. Ошол кыйкырыгы, чаңырыгы жанагынтип муну шалдыратып атат, кыйнап атат. Мен муну дуа-суа, көз-пөз деп ойлобойм. Кичинекей Арген менен чоң азыркы Арген беттешип, сүйлөшүп, кичинекей кезиндеги жараларын кайра сыгып, Мага эмес, бияка айтып койчу. ириңин сыгып, анан ошону антибиотик сыйпап, дарыламайынча алдыгы кыйналганын, депрессия болгонун кетпейт. Аны 1000 жолу молдого барып окусаң дагы, молдолор айтат, биз жардам көмөк бере албайбыз эгер психолог, психотерапевттерге бармайынча дейт. Ошон үчүн да мону 3 күн ичесиң. Андан кийин бир мүшөк сахар менен келесиң. 5 литр май менен келесиң. Анан ок берем да кой. Анан мен сени айыктырам. Дем салып берем да кой. Сиздин да сөзүңүздө чындык бардай. Бум Запад соода борбору кенен, ыңгайлуу жана кооз жай. Аслан строй курулуш компания тартуулаган Бум соода борборунун ачылыш аземи жакында. Байланыш номери 0501 020 020. Азыр сага оюн камдадык. Бул жакка ыр саптарынын башы чыгат. А сен калган улантып эле урдап кетесиң. Болду айланайын, болду. Кыйнамай жок сени. Ордун алмашалыбы? Ордун алмашалы. Сизге Сизге жакшы көрүнүш үчүн сиз ордума тураңыздар. Мен конок болайын. Да, кеттик анда эмесе. Кызыгамын сага кызым сылык мүнөз кызыл гүлүм сен менин ай 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 өчөнүмүн көрсөм кызганамын сулуу селге сен менин Ай 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 ай. Сен эстеп бүгүн түнү ойго баттым Кредит. Сизди эстеп бүгүн түнү ойго жаттым Бучактадым мен сен жакка ыктадым ай ыктадым Сен ыктадың, кучагыма чыкпадың. Чыкпадың ай чыкпадың Көчүлбасын деген сыйбай. Ака деген сөзүңдөн ананайын ай ананайын Ака деген сөзүңдөн Ака болчу менен таң атканча, шам жагалы та жаганча, бул бакта сайраганча. Ошондой. Эми тойлор көп болсун дейбиз албетте. Тойлор көп болсун. Тойлор көп деген бул деген демек элдин жакшылыктары көп болот. Элдин демек жашоосу жакшы жака бурулуп аткан белгиси. Ошондуктан Арген мырзага жалаң гана жакшылыктардын үстүндө элге жакшы каалоо тилектерин айтып, негизи багы тамаданын тилеги той дейт го. Ошондуктан элдерде тойлор көп болсун. Сизге чың ден соолук, жанагындай артыңызда оор жүгүңүздү батыраак жоготуңуз. Анткени ал менен жашап жүрө берген деле болбойт. Мына биякта терапевт бар, эсли что? Психолог. Мага кел. Сон эң башкысы жан дүйнөнүн тынчтыгы экен. Жан дүйнөңүзгө бейпилдик келсин, жан дүйнөңүздө майрам орносун, той орношун, шаң орносын. Амин. Кол чабуулар. Арген Эсенбай уулу.
демөөрчүбүз. Асланстрой курулуш компаниясы Бум жакында Бишкек шаарында Бишкек универсалдуу магазини. Ошондуктан барыңыздарды чакырабыз. Эгерде бутик же болбосо кеңсе алам десеңиздер, анда төмөнкү номерлерге байланышкыла. Асланстрой койтур. Асланстрой Бумдан тышкарыдагы 12 кабаттуу сонун заманбап үйлөрдү куруп жаткан кези. Сиздердин назарыңыздарга Фрунзе Тимирязев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Бум Запад соода борборун тартуулайбыз. Соода борборунан бутик, офис сатып алып, же соода аянтчаларын ижарага алуу менен бизнесиңизди өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Бумда 7000 метр квадрат аянты ижарага берилет. 1-2, 3 кабаттарда гипермаркеттер, кофейнялар, банктар, айымдарга, мырзаларга, бөбөктөргө жана үйгө керектелүүчү жабдыктар. Ал эми 4 кабатта билим берүү, чыгармачыл өнүктүрүү борбору, 5-6 кабаттарда офистер жайгашкан. Эң бийик 7 кабатта ресторандан даам татып кетсеңиздер болот. Бум Запад соода борбору кенен, ыңгайлуу жана кооз жай. Асланстрой курулуш компания тартуулаган Бум соода борборунун ачылыш аземи жакында. Байланыш номери 0501 020 020. Азыркы чыга турчу мейманыбызды элдин баары жакшы көрөт. Тойлордон тойлорго чакыруу алат дейсиң. 90-жылдардын башында эле хайп деген сөз өзү жок болчу негизи. Бирок бул байкебиз ошол хайп деген сөздү алып келген бизге. Анткени ар бир клибинде, ар бир ырында баягы хайптын элементтери бар болчу да. Эми ким эле монтип бийлеп атыптыр. Ким эле илтеген вертолетту монтип атыптыр, Дина. Эстрадабыздын легендасына айланган биз тобун жетектеген Бактияр Токторов байкебиз конокто болчу. Сизди көрүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Кандайсыз? Бахардан, Бактияр байке, бул деген человек праздник деп коет го. Майра мадам деп. Ушундай сөз барбы кыргыздарда? Мына мен жаңы чыгардым. Майра мадам. Анткени Бактияр байке ар бир тойго келгенде, эми той барып атканда келип калат да конок катары. Келгенде элдин баары мына дежет да, чындыгындачы. Анткени келип эле баягы энергетикасы дагы өзгөчө, өзүнүн динамикасы турган турпаты, айтор ар бир тойду көркүнө чыгарып салат. Бактияр байкени тойлорго чакыргыла, мына реклама, Ана бир сөз экен, каттап калды да. Кеттик, Бактияр байке. Мен жаңы эле айтып өттүм. Сиз эстрадага деги эле ушу маданият чөйрөсүнө киргенден баштап эле хайптын үстүнө жүрөсүз. Эми хайп деген жакшы сөз, коркпой эле коңуз. Хайп деген жанагы эме сыяктуу да, мындай. Элдерге жаңылык, эл оозуна көп алынган. Дүң сыяктуу. Дүң салган, чуу салган. Биз баягы биздин алгачкы биринчи ырлар чыгарганда эле ошондой хайп болгонбуз. Анан ошол анда мурда интернет айдыңы жок эле, жанагы кассета. Кассета? Кассетадан эле хайп болгондон бул жака чакырып ким эле деп анан телеге радиого чакырып анан ошентип ошол жерде отурам. Бирок ал убакта автограф көп сурашса керек, Анткени ар бирде телефон жок болчу да. Мурда автограф кое эле жүрчүлүк. Сыртка түшөт элек, автограф коюп койдук элек. Канча жашыңарда чыктыңар? 22 жаш. Ай, 22 жаш ушундай. Дүң болгон 22 жаш. Атак өрдө атканда 18, 19, 20, 30 болду. 30 дейм да, 18. Секирге чыкты. Ушундай жаш учуруңузда дүңгүрөп эле калсаңыз, дөөлөттү көтөрүш оор болду беле? Кыйналган учуруңуз болду беле? Дөөлөт. Эми баягы мында биз дүң болгон убакта биздин Кыргызстанда баягы кыйынчылык болчу эле. 90-жылдар. Ошондо чыккан окшойт. Бүгүн ушундай акта чыкканда балким көтөрө албай калат делек. Көтөрө турган деле эчтеке жок болчу. Ырдап коюп анан жанагындай автограф коюп берип. Анан негизи биз ошо сахнага чыгып ырдаганга ушул жаштардын баягындай жаштарга биздин ырга бийлегенге ошого сүйүнүп жүрчүлүк. Ошого негизги максатыбыз ушул эле. Дүйнө жүзү боюнча сизде эле вертолет бар болчу, Боо. Анан сиздин жанагы буй ырыңыз
аябай талашка түштү. Элдин баары, башка улуттагылардын баары ырдады. Анан Бактияр муну болсо башка улуттан урдап алыптыр деген чуу чыкты. Ошо жөнүндө айтыңыз. Ооба, ордо кандай кылса, Бактияр бор деп. Негизи кандай десем, мындай жеттин орто деп коет. Бул отмазка деле эмес, адвокат деле болбойм. Ырлар бири-бирине окшоп кетет кээ бир жерлери. Костюмдар деле, көйнөктөр деле окшоп кетет көбүнчө. Касы бар, билбейм. Окшошкон жерлери бар, баягы сөздөрдүн деле окшошкон жерлери бар, материалдын деле сары материал болуп турат жокөчө. Сарын десең мен айтып атам, кимден бияктан. Бир кашкыс баягы эме түшүп. Анан ошол. А так негизи окшоштук эчтекеси жок. өзүңүз жан дүйнөсүнөн Сиз өзүңүздүн жан дүйнөңүздөн чыкканда, Мен текпектин алып туруп баягы тамак кылганда бирөө мисалы пловду сен бөлөгөрөөк кыласың, мен бөлөгөрөөк кылам, сен ушул эле баягы менчи. Артыктан ушул меники, жан дүйнөм. А мындай чычалаган жоксузбу? Айланайындар, патент менде деген жоксузбу? Жок, анткен. Ырдай берсин деп койгом да, анан тетиги Россиядан бирөөлөр таптыр баягы. Анан супермофон кыздары бар, балдары бар. Ой, кыргыздын айтпайсың болсо. Анан өчүрүп коюптур, телефонду өчүрүп. 10 күндөн кийин карашы ал, буну мен мурда тиги түрмөдө отурганда жазган элем, анан казак, өзбектер ошондо чогуу турган элек. Анан ошолордон, анан кийин кыргыздардан угуп калдым, анан мейли ырдай берсин деп коюптур мага оштоп. Ой, мен түрмөгө отурган эмесмин. Анан чакырбайга десем, болду эми ойун алдым деп койду. Негизи биздин ырларды баягы ырдаса мен эме айтып эле жүрөм. Теледен деле, радиодон деле, ушулдердин баардык ырларга уруксат берем азыр эле ырдайбыз. Мисалы үчүн мына буй Адина, поезддеги махабат, бул Тойлордук, ушул. Туулган күн. Туулган күн бар да. Ак көйнөк кийген биз. Ак көйнөк, толтура турбай. Негизи канча репертуарыңызда? 200 мына сагат. Ошолорду акырын биз мындай сезимибиз бар да. Балким тетиги 118-кырым деле сон болчу деп кайра жаңылап чыкканга болобу? Жок, болбойт го. Ошол бойдон архивде калдыбы жана? Ал калды. Көптөр айтат ошол кайра ремикс кылып чыкпайсыңар нары бери деп. Ошол убакта ырдалып калды, ошолор баягыдай кайра салганда ырды полностью жаңылаш керек болсо. Ремикс баягыдай реставрация, полный реставрация. Аны деле кереги жок деп ойлойм. Мен оюмча алар ырлар өзүнүн немесин аткарды. Жумушуну азыр эме ошо. Биз мурда кандай жыл сайын альбом чыгарат элек. Биринчи Кыргызстанда биринчи альбом жазган Бисто болду. Жылда ошол 92, 93, 94, Периштен 1, Периштен 2, Периштен 3 деп ошо. Силердин передачаңыз сыяктуу эле жылда жаңылап турат элек да. Кийимдерди өзгөртүп алып. Анан ошол жаңы ырларды изет элек, ырлар бири-бирине окшошуп калбасын деп, ошол окшошуунан качат элек. Штампыга кете бербесин депчи. Анан жана силер байкагандай поездде махабат, сулуу кыз менен меттек, анан кара тору жана бир бала отурдубу? Андан да кара тору бала менен чыктык. Жаңылык кылып атабыз иши. Анан кой вертолет менен тарттык. Анан бүтүп калды, анан ошо. Бүгүнкү күндө мындай жаңы менимче элдин жаштардын талаалыгын бир музыка болсо мен ошону иштейм. Жакшы. Видео бар. Видеону көрөлү, анан уланталы. Дагы бирөө мына. Бул тойдо. Кеттик анда эмес. Биринчисинен баштайлы. Орусияга бардыңыз. Анан элдин баарын буйлаттыңыз. Анан эмне дешти анан? Буй чыкты, анан буйдун музыкасына жана солдаттар бийлегенди эметтер. Ал ошол хайп болуп анан аны көчүрө баштады. Өзбек, нары улуттар. Анан да хайп болду. Анан тиги талаш бул кимдендир тиги Боле Ташкентскийники же Оскар билме деген бар экен го. Танбайм мен. Анан ошол хайптардын эмесинен ошол Москвага чакырды, жана Малах силердин коллегаңар.
Анан ошол жака барып, Ким эле? Малаховпу? мала, Мен коллегам ал. коллега. Сол Айшкам чакырды ошол мен. 71 экен. Анан мен Москвага чакырышты. Аябай ответственник менин ушундай не ответственный экенди угуп калганбы, аябай чалып атышты да. Келдим, чыктым, самолетке чыгып уктап калсам, кайра чалыптыр. 1 саат кырмалып калып самолет. Задержка болуп. Ошондо 20 жол чалып бериптир. Бир күнү эрте бардым, анан гитара дедим, гитара алып келип беришти. Анан негизи студиясына бардым, студиясы деле жанагы ушул КТР сыяктуу эртердин эскилек студиясы экен, киргенде ушинтип сонун кылып жасап коюптур. Анан мен айттым, мен фонограмма ырдабаймын. Мен фонограмма болсо мен барбайм дедим. Анда ошо ойлосоң сонун экен. Бизге келген ырчылар дайым тамагым ойнойт, деп эметип коет деп. Анан репетицияга келдим. Аппарат аябай сонун экен. Бере бердим, берди жанагындай. Сонун ырдадым. Мына Москва дедим мен. Турбайбы дедим. Болуп кеткен ушундай экен дедиңиз. Анан тиги деле жанагы коноктор менен чогуу отурдук. Переживать этип аттым бирок. Байкатпайчы. Анан Байкатпайбы. Бакчия деди. Батарейкаң отуруп калбасаң, сен перед последний чыгасың деди. Кыргызча айтты прям. Орусча айтты, кыргызча түшүндүм. Анан жалаң конuşса деди, биринчи жолу барган. Анан шермендем чыгып калбасын деп, мындай эметип турам да, ABS-де мындай. Кыргызча айтарбыз. Кыргызстандын баары жүзүрдү туурабы? Анан эртең дагы кайып болуп кетпейин деп. Анан бирок айттым мен, мага көп суроо бербегиле. Сразу эле ырдайын дедим да. Мен кыргызчада интервью бере албайм. Мен ушундаймын деп. Анан мен баталия башталып кетти, чик деп. Башталып кетти эле, үлгүрбөй калдым. Анан акырын берет экен да. Живой ырдаганда музыка акырын чыгып калат экен. Могу середе эле ушундай болуп калат. Анан вообще эметип калдым. Укпай калдыңыз. Анан заново поставишь, баары калып калды. Анан музыка погромче дедим. Громче да кылбай койду, себеби фальш болуп калат окшойт. А музыка акырын чыгып барат, ревери жок. Итемдей ошойдо келеди. Жанагы баягы О Москва дегенде болбой калды. Акырын чыгып турат. Болом, берилейин десем, бериле албайм. Тиги Андрей келди, бардым бөбөл айтайын деп атканда, жайлайм аз депчи. Айыр мен ушинтип, анан жанагы ошол. Анан чыкканда айттым, анан мен баягы Леонтьевде зелен светти баттатып койдум, ырдап жүргөм. Анан чыгып звукорежиссерлерге айттым, болбой калды, бербейсиңер десем, быши болду, каяк быши болду, вообще болбой калды. Аны реверден кошулай тепека деп атам да. Жакшы эле болуптур. Мен былтыр мындан да кат ойдочумун дедиңиз. Короче, ашыбалда калдым деп. Сон. Экинчи видео боюнча тойдогу. Тойдогу. Элдер да баягы үйрөнүп калган, баягы кошулуп ырдаганга жакшы дейм. Кечки эле ушул костюм, азыр деле тык бул деле ушул костюм. Анан ырда хотя бы мындай зрительдер тойдо башка болот. Анан кошулуп ырдайт, караоке сыяктуу, ошо кызыктуу да. Ошентип эле ошол. Анан тиги саат 12 болуп калган, той бүтүп аяктап аткан окшойт. Кичине көк чайдан ичип, көк чайдан, кара чайдан ичип, соктон ичип. Болбой калганда бергенден ичкен окшойт. Анан биринчи буй-буйда бергем да. Баарын бере берем, адам тандабайм. Дай өзү кичине кыйбыраса эле мындай кылып берип салгам да. Өзү чачап кеткен. Тиги аябай да аткан. Буй-буйду азамат ошентип. Айлан эки дагы буй-буй келет да. Экинчи куплетте. Экисинде менен сүрүп алсам, буй-буй деп жанагы. Кетти анан, бап еттире. Кетти анан деп текстте мындай жери жок. Мен де мындай. Баягы алып калбадым да. Алып калып деп кетип калгам. Анан бир айдан кийин чалат бирөө. Эмне болду эле, бул монтажбы же шантажбы, эмне болуп кетти? Эмне болду десем, Москвадан балар жөнөттүр деп. Анан көрсө жанагы монтаждап атканда, жанагы жерин баягы монтаж чыгарышты. Көз дос болсок, досуна жөнөттүр. Карасаң бу деп. Кетти. Коллегалар да чалып атты, Бактияр аке, мен ушундай болуп калдым. Сабыргым деп көңүл айтып атат. Айттым, эмне күлөм, мен сөйгүнүм жок болсо мен бул эл деген. Бом Запад соода борбору кенен, ыңгайлуу жана кооз жай. Аслан строй курулуш компания тартуулаган
Бум соода борборунун ачылыш аземи жакында. Байланыш номери 0501 020 020. Комментарийлер бар сиздин дарегиңизге жазылган. Мына сага. Жарат дейт. Жакшы, мас айып калган го, чиркин дейт. Тетинде сразу эле мындай жооп салбайсыңарбы? Жок, беребиз мели. Кеттик, уят эле тойдо эле ырдачы дейт. Ушунун бурулдатып кантип бийлешет дейт. Жакшы. Жана мас балага айтып атат, жамагабы. Тиги мас баланы көрсөт. Таптан калып. Ким бул маданияттуу эле урдап берсе болбойбу? Маскара тиги келе байке, сизге эмес. Тиги бар. Мага эч алайын деп атам, мындай жарашпай атат да. Размери туура келбеген. Кийинкиси. Жакшы эле кийип көрүп атам дейм. Кийинкиси. Давай. Сиз ушундай хейтерлериңиз барбы? Билбептирбиз негизи. Мен билген эмесмин. Кеттик. Бүгүн жакшы сугабызбы? Калчылдайт деген сонун эле. Болдубу? Калчылдаган жакшы. Калчылдаган боюнча айтып берейин. Тягы ачат эле эмеске. Sıra atат да. Эмне бактар экенинде калчылдап эме титиреп эме кыласыңар. Ырдаганда ебай профессиональный түн караңгы деп точно сага жакпайсың. Ол зачем керек болуп турабы? Ал бир күндүр ошол титиреп эме кылып, мына сүйлөгөндө эле мен кыздар силерде эле эмоция керек экен, эмоция. Биринчи баягы биринчи дедимде, экинчи жолу үйлөнгөндө. Жок эме. Анан кайненем менен 1 саат сүйлөшүптүм да. Тиги муну айтып анан. Анан кайненем келинчегимден сурайт экен. 1 саат сүйлөштүм. Бир да сөзүнө түшүнбөй койдум деп экен. Вообще түшүнбөйм. Сен кантип түшүнөсүң? Эмне түшүнөсүң? Анан эме БХС камераны алып анан мен анан ошо жерге тиги багыт деген программа бар, Эрнест жазып. Анан бир сүйлөп көрөйүнчү деп. Врачка алып бергенде анан айлык бергенче тартып көрөйүн деп атат. Саламатсыңарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде багыт программасы алып баруучу мен Бактияр Токторов деп өзүм көрөйүн деп атам. Мен эле айтмак окшойт, проблеманы чечтим дейт. Көтөрдүмбү ушундай алды да. Кайра көрсөм, чындай эле башын жеп койду экен. Ортосунан 1-2 сөз чыгып калат экен, аягын жеп коет экен да. Өзүм түшүнбөйм. Кандай? Анан көрсө эмес, анан кийин эметтим да. Ол жест деген кош керек экен да. Жест, мимика, мындай дегенде анан ошо жерден беттим. Ошону кошо баштадым. Мурда гитараны эле, гитараны алып койгондо эле, мындай прогрушкабызын да. Ага чейин эмне кыласың? Ошо гитараны алып, мындай кылып, ошону элбектеп, гитараны алганда эле микрофонго алып, анан ошо движение керек экен. Анан бир мисалы грузиндер полный ошо жест менен сүйлөйт экен. Бир грузин эки арбуз менен баратканда, бирөө сурап калды да. Не подскажешь, что улица советская десе. Держи такой, держи. Откуда я знаю? Жоле дизайн деп койсоң болот да. Биз кыргыздан сураса, билбейт койсоң, билбейм деп кете бересиң да. Держи. Откуда я знаю? Хады. Анан ошолорду эмне кылып, анан коштум. Анан кайра запись кылып, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анан эфирде багыт программасы алып баруучу мен Бактияр Токторов. Моңолорду коштум. Анан күн суук болгондо деп мындай. Көзүм чалып. Анан койсо соп-соон де. Кайра көрүнгөт. Vay, uşundan hoş gereğin de bende. Alan düşünüyor işte o da. Ama da çümetli. Görse hoş gerek geldi. İyi, onu hoş gerek geldi. Ama söyle öyle, orada bir adam urdur atlaydı. Alan moğol menen moğol keçkende, вообще son bol kendi. Ошо жанаң баары чыгып атат да. Ошо бар. Бул деген калчылдайт деп, калчылдаш керек. Эмоция беришет да, кончук бойлы. Браво.
Keyber artistler var şunda. Bunlar özgürlük da soğunur da değil mi? Kim ay bilir. Desile uşul, desile uşul. Bir de biz. Ondan serpket etkesine lan жаңағы мұғалімдер бар, эмеден сабақ беруші. Мысалы, лекция оқиды да, лекция оқығанда. Bir onda, bir notada, bir Уктайсың. Тонда кетерсің, уктайсың. Ете деші бұт olur. Хат! Арасынан мындай арқандай ұшықтар тұрса, еме болады екен да. Интересно. Ошоға мен де елді атқанда, хат! Amerika'da hiç demesi yok. Peşesi yok. Karatma söz değildi. Cana değil. Асланстрой өлкөдө ири долбоорлорду ишке ашырган 14 жылдык тажрыйбасы бар курулуш компания. Биздин командага ар бир курулуп жаткан объектте чын тилинен берилген 100дөн ашуун пикирлеш адис тартылган. Ар бири пайдаланууга берилген объектилер жайгашкан жеринен баштап инфратүзүмүнө чейин кылдаттык менен каралып, СНИП нормаларына жооп берет. Биз бир нече муун жашай турган жогорку сапаттагы курулуштарды курабыз. Асланстрой сиздин туруктуу курулуш компанияңыз. Той деген той жоқ эле бизде. Жалаң сахна, жүдөп, тыйыны жок болсо эле сахна токтол, тагы талас, биягы нарын, Кыргызстанды кырк айландым, жерин кыргыз калкым деген ушундай чык. Анан мен айтайын деген элем. Мен айтайын дедим. Жалагын айтайын дедим эле да. Сахна. Ошондо биз ошондо артисттердин баары мен тойдун ырчысы эмесмин. Көчөндөгүнө бир тыйын жок калды эле. Анан мага уят. Ага эле бир тыйын жок. Мисалы тойдо бул элдин талабы да. Замандын талабы. Тойдо жалаң музыканы түшүнбөгөн бир жалаң бир мындай башка адамдар отурбайт да. Тойго деле ар кандай. Анан бул эл чакырса, тойго азыр тойго чакырса бул деген мындай честь да. Чакырылбагандар да бар. Чакырылбагандар уят, ошолор уят. Анан чакырылбагандар концерт койсо эле, но ошондон бир элдин жакшы көрүп аткан тойго чакырган. Бактар экен. Oyunun şartı мындай. Siz internetте колдонуп атасыз, жанагы смайлик дегендер бар, быйтыкчаларчы. Ар кандай эмоцияларды көрсөткөн. Азыр сиздин хитрыңыз буй-буйду коюп беребиз. Кандай акапелла менен ырдайсыз дагы, бирок экранга быйтыкчалар чыкканда ошол эмоция менен алмаштырып турасыз. Бирде ыйлап, бирде кубанып, бирде жыргап, бирде каткырып дегендей. Оңой эле. Анда менин ордуна отурам. Назиранын ордуна отуруп алсаңыз болот. Сизге мындай ыңгайлуу болсун, экран көрүнсүн деп атам да. Кеттик анда эмес. Бийлеп ырдайсыз биринчи. Кет. Dalı kosoy sanımdı. İyile otasın. Hıylay kalın sen dağı yaşmak yok. Primerde yaşmak. Hıylay kaldım ben dağı. Ay buyur bassa. Ayla çok eke. Yalgızlara birge çelenşin Yalgızlardan izleteyim derler. Hayra kaptır otasın. Yalgızlara tam sürünsün de Kettim gelmeyi
Olam ne kögörü İlay kaldım sendagi İlay kaldım mendagi Buyur bassa hayla жоқ екен. İşte kaldı armanı İşte kaldı Süyü armadı. Bravo, bravo. Жан дүйнөсүнө жыргаттыңыз. Бирок силердин абырыңар мени сүйлөттү да. Жакшы журналист болгондо адам сүйлөйт да. Ооба. Анам тыгымда журналист сүйлөңдөр элбейт, Ооба, эчтеке туура. чыкпайт. Атың ким силер? Атыңды эле айтқым келбейт. Билбейм несин. Бактияр Баке хайп шоу жактыбы? Жакты. Ушундай программалар болуш керекпи? Болуш керек, болуш керек. Ооба. Сон Шуну эле сурабайын дегенсиң. Мына көрдүңөрбү? Асырап кетчү айтып атат. сон чыгармачылык эргүү каалайм, ийгилик каалайм, сүйүү каалайм. Ай, сүйүп туруңуз, анан сонун жаңырларды жаратыңыз. Кайрадан сонун хайптарды күтөбүз. Сонун хиттерди күтөбүз. Анан неме кайра хайп болгондо кайра келесиз. Сен болду. Сүйөм. Чоң рахмат. Макул, рахмат сизге. Ийгилик, келип туруңуз. Күтөбүз сизди. Представляем вашему вниманию семиэтажный торговый центр «Бум-Запад», расположенный на пересечении улиц Тимирязева. Прямо сейчас у вас есть уникальная возможность приобрести или арендовать помещения, которые станут идеальным местом для вашего бизнеса. Арендуемая площадь 7000 квадратных метров. На первых 3 этажах торгового центра расположены гипермаркет, кофейни, банки, женская, мужская, детская одежда, обувь, аксессуары, а также товары для дома. На 4 этаже расположен детский образовательный центр. 5 и 6 этажи предлагают офисные пространства для успешных предпринимателей. А 7 этаж радует рестораном с изысканной кухней и прекрасным видом. Торговый центр «Бум-Запад» от строительной компании «Асланстрой» – это прекрасное место, где встречи становятся особенными. Скоро открытие. Звоните нам по номеру 0501 020020 и будьте в центре событий. Ушундай эки сонун мейманыбыздан кийин урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр шаңдуу музыкага орун берип, жырга бырдап бийлесек кантет сарым. Бизде бүгүн конокто аябай таланттуу үй бүлөнүн мүчөсү, мээримдүү эне, жарабакер жубай, таланттуу ырчы кызыбыз Айдана Дека. Кол чабуулар. Мен сиңдим го, мен сиңдим. Берилип атат, берилип атат. Жакшыраак. Кандайсыңар? Хош келдиңби Айдана? Сени жакшы көрөбүз. Өткөндө Аваз келген. Аваздын көрдүңбү? Эфирин. Боруң эзилип калдыбы? Айбай. Негизи күйөөм абдан чисто юморсу абдан жакшы. Дайыма эле сизге окшоп күлүп шалактап калам. Негизи хайп шоуга чакырганы таң калдым. Анткени эң биринчи хайп шоу чыкканда эле мен баягы сизге айткан болушум керек. Биз өмүрү бул программага кошулбайт болушубуз керек деп айткам да, анткени жолдошум экөөбүз хайптан абдан алыспыз. Жок, хайптын жакшысы да бар да. Мен хайпты силердер негативди ойлойт экенмин да. Жок, хайптын жакшысы да бар. Негизи эле интернет Айдыңда активдүү болгондорду, элге жагымдуу болгонду, жаккандарды, сөзсүз эле төпөштөгөндөрдү эмес, жакшы жагынан дагы хайп болгон адамдар бар. Азыр болсо ушундай сонурлар ырдап берсең. Мага кызык болуп атат. Эмнеге ырыңыздын аты параллель?
Параллель негизи эле ырдын аталышынан дагы ар дайым бир башкача аталыштарды тандагыбыз келет. Анан бул дагы ыр мындай эки түгөй жүндө эч качан жолукпай параллельно кете бергендер, бирок эч качан мындай кошулбайт да. Жолдору параллель да, кезишпейт. Анан негизи көп айтышкан бул ырдын атын Жаныбек деп койсуңбу депчи. Эмнеге десем тиги жана бер деген бар да сөзчү. Аны көп түшүнбөй эле мындай жана бер дегенде ачыл, чачыл деген сөз да жанып жүр десе, көбүнө Жаныбек деп коет экен. Эмнеге Жаныбек деп? Азыр бир согасыздар ошондо. Анда эмес Жаныбек тугалы. Кол чапкаңыздар Айдана Дека параллель. Айтчы сөз ирет менен тизип алып башта. Тыңдайын мен сөздөрүңдү, жакпаса да жакса. Чачпа, шашпа, аста ула. Пет, ичке катпай, жез эмес жазбай. Мен айтайын эми чындап, эми менин сөздөрүмдү тыңда. Жана бер, дагы бир айткым келет. Жана бер, биздин жолдор бирок параллель. Жана бер, дагы бир айткым келет. Жана бер, биздин жолдор бирок параллель. Жолотподу деген ойдо калба. Махаббат бул эки адамдык, үч адамга жол бар. Какпай, жай гана жай, аста сурай. Тоспо, жолду бош кой, башкаларга жанда. Жана бер, дагы бир айткым келет. Жана бер, биздин жолдор бирок параллель. Жана бер, дагы бир айткым келет. Жана бер, биздин жолдор бирок параллель. Жана бер, дагы бир айткым келет. Жана бер, биздин жолдор бирок параллель. Жана бер, дагы бир айткым келет. Жана бер, биздин жолдор бирок параллель. Жаныбек деген музыканы койгон. Сон Ирланбек Талайбеков деген жигит бар. Биздин берүүбүзгө сонун музыкалык коштоп, кооздоп турган жигитибиз бар. Ырчы аткаруучу, обончу, алып баруучу Ирлан Талайбеков. Ыраазычылык билдиребиз. Биз эскертебиз, биздин демөөрчүбүз Аслан Строй курулуш компаниясы. Эгерде 12 кабаттан үй алам десеңиздер, же болбосо бумда иштейм дей турган болсоңуздар 501 020 номерине чала салыңыз. Представляем вашему вниманию семиэтажный торговый центр «Бум-Запад», расположенный на пересечении улиц Тимирязева. Прямо сейчас у вас есть уникальная возможность приобрести или арендовать помещения, которые станут идеальным местом для вашего бизнеса. Арендуемая площадь 7000 квадратных метров. На первых 3 этажах торгового центра расположены гипермаркет, кофейни, банки, женская, мужская, детская одежда, обувь, аксессуары, а также товары для дома. На 4-м этаже расположен детский образовательный центр. 5-й и 6-й этажи предлагают офисные пространства для успешных предпринимателей. А 7-й этаж радует рестораном с изысканной кухней и прекрасным видом. Торговый центр «Бум-Запад» от строительной компании «Аслан Строй» – это прекрасное место, где встречи становятся особенными.
Скоро открытие. Звоните нам по номеру 0501 020020 и будьте в центре событий. Биз болсо ушуну менен кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыда жаңы жыл келе жатат. Ошо жаңы жылга камданабыз баарыбыз чогуу. Анан алдыда дагы көптөгөн кызыктуу коноктор менен кызыктуу берүүлөрүбүз бар деп силерге ишендире айта алабыз. Ошол 2023 жылы биз силерге көрө күлкү ыршаң тартууладык. Бир аз да болсо тамаша жагыңарды ууштаганга аракет кылдык. Мокуп калса эми билбейм анда бизде күнөө жок, биз уштап берип атабыз. 2024 жылы дагы ушундай шаңга бөлөнгөн, күлкү шат, ыр болгон сонун жылдардан болсун дейли. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.